Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз оз ачарга курма пельмен жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Биринчи биз камыр кылыштан баштайбыз. Жарым стакан сууга 1 чай кашык тузду салып аралаштырып камыр кылышты баштайбыз. Ортосун ачып алып, тузду аздан куябыз. 100 грамм маргаринди эритип алдык, аны да кошобуз. Алгач кашык менен кылабыз, кийин колубуз менен жасайбыз. Камырыбызды мына жасап алдык. Үстүнү жаап 20-25 минутка коюп турабыз. Биз эми фаршыбызды даярдап алабыз. 250 грамм уйдун эти, 1 чоң пиязды майдалап турайбыз. Биз эми фаршыбызды салып туурайбыз. Биз тууралган пиязыбызды кошуп 1 чай кашык туз, 1 чай кашык мурт кошобуз, 1 чай кашык камак кошобуз. Өтө көп куурубадык, пиязыны бир аз эле жумшаттык. Мына камырыбыз даяр болду. Эми биз унду сээп, камырыбызды майда кылып бөлүп алабыз. Унду сээп, камырды жайышты баштадык. Камырын өтө эле жука кылып жайбайбыз. Сал калыңыраак болуш керек. Мына бир чай кашык алып, эми биз пельменибизди түйүштү баштайбыз. Мындай кылып түйсө аябай соус чыгат. Көбүнчө мен диалектилик сөздөрүм кошулуп кетет. Ага көңүл бурбайсыздар. Ушинтип жасап алабыз. Биз айыл жерде көбүнчө пельмен көп жасайбыз. Кызыган майыбызга пельменибизди салабыз. Биздин курма пельменибиз пышты. Калагандарын да ушинтип бышып алабыз. Орозонун 2 күнүндө оз ачарга жасалган курма пельменибиз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Өтө даамдуу, өтө тоюмдуу тамактардан болот. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.